Арбаңыздар, біз чоор үйрөнүү боюнча видео сабактарыбызды баштайбыз. Чоор башка көптөгөн салттуу музыкалык аспаптар сыяктуу эле Кыргыздын эң байыркы музыкалык аспаптарынын бири. Бул аспап түрк, моңгол элдеринде кеңири таралган. Түштүк Сибирде жашаган биздин боордошторубуз Алтай, Хакас, Тува элдеринде бул аспап шоор деп аталат. Монголдор бул аспапты шуур деп атайт. Башкырларда курай, казактарда сыбызгы, ошондой эле түркмөндөрдө каргы түйдүк деп аталат. Бул аспапты бүгүнкү күндө көпчүлүк чогойно чоор деп да атап жүрүшөт. Бул аталыш бир аз туура эмесирээк аталыш, себеби деген чогойно бул өсүмдүктүн аты. Бир жылдык тикенектүү ичи көңдөй куурай. Бир замандарда ошол куурайдан дагы чоор жасашкан. Илгери чоорду кайсыл өсүмдүктөн жасаса, ошол өсүмдүктүн аты кошулуп айтылган чоорго. Мисалы үчүн, шилбиден жасалса, шилби чоор деп аталган. Балтыркандан жасалган чоор, балтыркан чоор деп аталган. Ошондой эле чогойно куурайынан жасалган чоорду чогойно чоор деп аташкан. Бүгүнкү күндө чоорду өрүк жыгачынан, алмурут жыгачынан, ошондой эле пластиктен жасоодо. Ошондуктан мен ушул чоор аспабын жөн гана чоор деп атоону эп көрө берелем. Өткөн замандарда чоорду негизинен малчылар тартышкан. Бул малчылардын аспабы болуп, малчылар өздөрүнүн малын, баккан малын чоордун үнүнө көндүрүп алышкан. Чоордун үнү менен жуушаткан, чоордун үнү менен эртең менен жайытка алып чыккан. Музыка илиминде чоор сыяктуу аспаптарды тигинен кармалып ойнолуучу эки учу ачык аспап деп сүрөттөшөт. Эки учу ачык дегенибиз бул сыбызгага салыштырмалуу ичинде эч кандай тыгын жок, жөн гана түтүк. Ошондуктан эки учу ачык, тигинен кармалып ойнолуучу музыкалык аспап болуп эсептелет. Көпчүлүк элдерде чоордун үн өзгөртүүчү көзөнөктөрүнүн саны 5-тен 7-ге чейин. Ал эми кыргыз чоорунун көзөнөктөрүнүн саны 4-кө барабар. Кадимки байыркы чоордон тышкары бүгүнкү күндө кыргыз музыкасында чоң чоор жана кичине чоор деген ушул чоордон келип чыккан жаңы түрлөрү колдонулууда. Биз чоң чоор менен кичине чоорго сабактарыбыздын эң аягында кайрылабыз. Аспаптан кантип үн чыгаруу керек? Аспапты эриндин оң жак капталына коебуз. Ал эми тиш аспапка мынандай коюлат. Үстүңкү тишке аспап мындай такалат. Ал эми эрин, үстүңкү эрин аспаптын ачык калган жагын жаап турушу керек. Чоордон үн чыгаруу үчүн желди тилдин жардамы менен чоордун кырына багыттайбыз. Тилдин эки капталы таңдайга жабышып, жел тилдин учундагы каналча аркылуу гана чыгууга тийиш. Үйлөмө аспаптарда туура жеңил ойноо үчүн туура дем алуунун мааниси абдан чоң. Дем алуунун 3 түрүн бөлүп көрсөтүүгө болот. Бул биринчи көкүрөк менен дем алуу өпкөгө, ич менен дем алуу, ошондой эле аралаш дем алуу. Биз бардык үйлөмө аспаптарда ойнош үчүн биз ушул аралаш дем алууну тандап алышыбыз керек. Себеби аралаш дем алганда адам чарчабайт. Демек, биз болушунча желди өпкөгө дагы, ичке дагы толтуруп алып туруп, андан кийин үнөмдүү чыгарышыбыз керек. Желди кайрадан чыгарыш үчүн биз ич булчуңдарын артка тартабыз. Ошондо адам чарчабай, дем көпкө жетет. Дегенде аспаптан үн чыгарыш үчүн биз көзөнөктөрдү баспай туруп, таза үн чыгарууга жетишип алышыбыз керек. Үн чыгарууга аракет кылып жатып, биз бир нерсени такыр эсибизден чыгарбашыбыз керек. Бул туура дем алуу жана дем чыгаруу. Аралаш дем алабыз жана ич булчуңдарын артка тартуу менен чыгарабыз. Чоордун тембринин өзгөчөлүгү аны коштогон шуулдаган добушта. Бул шуулдаган добушту компьютер менен алып салган учурда ал өзүнүн тереңдигинен, кооздугунан ажырап калат. Ошондуктан шуулдаган добуштун өзүнүн мааниси бар.
Бирок ошол эле учурда биз шуулдаган добушту болушунча азыраак алып, негизги добуштарды бийигирээк чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Демек, таза ойноого умтулушубуз керек. Чоордун үн өзгөртүүчү көзөнөктөрү кандай жабылат? Көрүп тургандай, салттуу чоордо 4 үн өзгөртүүчү көзөнөктөрү бар. Үстүңкү экөө сол колдун сөөмөйү жана аты жогу менен астыңкы эки көзөнөк оң колдун сөөмөйү жана аты жогу менен жабылат. Чоордун добуш бийиктигинин тактыгында үстүңкү эриндин ойногон ролу чоң. Үстүңкү эрин канчалык ылдый болсо, добуш бийиктиги ошончолук төмөндөйт. Ал эми үстүңкү эринди көтөргөн сайын добуш бийиктиги жогорулайт. Мисалы үчүн ошондой эле үстүңкү эрин менен биз чоорго гана тиешелүү вибрацияны, эриндин вибрациясын алабыз. Чоордун эң төмөнкү добушу бул кичине октаванын ля нотасы. Ал эми эң жогорку добушу экинчи октаванын си нотасы. Азыр мен сиздерге чоордун толук диапазонун ойноп бермекчимин. Бир белгилей кетүүчү нерсе, биз экинчи октаванын ми нотасын 2 жол менен алабыз. Биринчиси көзөнөктөрдүн бардыгын ачып туруп, экинчиси көзөнөктөрдүн бардыгын жаап туруп, экөө тең ми нотасы болуп эсептелет.